Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Ынтымак телеканалынын түз эфиринде маанилүү маек программасы, аны менен мен Авазбек Айтиев. 2020 март айында Кыргызстанда алгачкы ирет коронавирус менен жабыркагандар каттала баштады. Анын кесепетинен алгач өзгөчө кырдаал, андан соң өзгөчө абал киргизилди. Айрыкча бул жагдай билим берүү тармагында өзгөчө таасир берди. Анткени дал ошол учурда онлайн форматта сабактар өтүлө баштады, айрым учурда үзгүлтүккө учурады десек болот. Бүгүнкү программабызда дал ошол 2021-2022 жылы башталган окуу жылына карата ошол талкуу жүргүзөбүз. Ал үчүн бүгүнкү программанын коноктору менен тааныштыра кетейин. Эралиева Элнура, Ош шаардык саламаттык сактоо координаторунун орун басары, Жусупова Токтоган, Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын өкүлү, Артыкова Жылдыз, Ош мамлекеттик университетинин проректору. Саламатсыздарбы? Алгач, урматтуу коноктор, биздин кабарчылар тарабынан атайын графика жасалган, ошону көрөлү дагы, андан соң маегибизди уланталы. Кыргызстандагы бардык билим берүү мекемелери менчигине жана макамына карабай 15 сентябрдан тарта кадимки режимде ишин баштады. Мындай чечим кызматкерлердин көбү коронавируска каршы эмдөөдөн өткөндүктөн кабыл алынган. Бүгүнкү күнгө карата мектептердин жана бала бакчалардын кызматкерлеринин 70% ашыгы вакцина алды. Эмдөө дале болсо улантылып жатат. Учурда билим берүүнүн бардык баскычтарындагы мекемелеринде 152.827 кызматкер эмгектенет. Өлкөдө 65 жогорку окуу жайы бар. Студенттердин саны 169.000. Колледждердин саны 148 болсо, аларда 91.000 студент билим алат. Ал эми мектептердин саны 2200 болсо, окуучулардын саны 1 миллиондон ашуун. Пандемиядан кийин көпчүлүк ата-энелер каржылык жактан кыйналып тургандыктан окуучулардан милдеттүү мектеп формасын кийип келүү талап кылынбайт. Эпидемиологдор мектепте балдардын бет кап тагынуусу керек деген сунуштамасын айтышкан. Мектептерде тазалык сакталып, класстык бөлмөлөр улам жууп тазаланып, желдетилип туруусу керек. Бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайынын студенти болобу, үйдө өзүн жаман сезсе, билим берүү мекемесине барбоосу керек. Ал эми билим берүү мекемелеринде сөзсүз түрдө кирүү фильтри болуусу абзел. Учурда бул багытта бардык мекемелерде иштер жүрүүдө. Эгерде окуучу өзүн жаман сезсе, мугалим аны журналга белгилеп, ата-энесине же дарыгерге телефон чалат. Жогорудагы графиканы көрүп алдык да. Алгач эле суроону ошол Ош шаардык саламаттык сактоо координаторунун орун басарына берейин. Элнура айым, айтсаңыз, азыркы учурда ошо Ош шаарында кырдаал кандай? Негизи ушул илдет боюнча. Бүгүнкү күндө Ош шаарында эпидемиологик кырдаал туруктуу деп айтсак болот. Азыр бизде ушул COVID-19 илдети менен ооруган бейтаптардын атайын ошолор үчүн оорукана курулуп, ал жерде 22 бейтап жатат. Бирок мына окуу жайлар ачылды. Эси мына 2020 жылы онлайн түрүндө окуса, азыр офлайн окушат. Ошондуктан бул илдеттин жугушу, көбөйүшү мындай коркунуч көбүрөөк жаратат да 2020 жылга салыштырмалуу. Бирок ага каршы биз азыр прививкалар келип, вакцинация боюнча иш-чараларды өтө катуу жүргүзүп атабыз. Ушул окуу жайлардагы иштеген кызматкерлер, студенттер, аларда вакцинацияны алып атат. Бирок бул жерде да бир нерсени айтып кетиш керек. Вакцинацияны алыш өзү кыйыныраак болуп атат. Бул эми мажбур түрдө эмес, өз каалоосу менен адамдар алыш керек да. Түшүнгөндөр түшүнүп атат, түшүнбөгөндөр мен алсам может ооруп калам, бул до конца мындай изилденген эмес вакцина деген да сөздөр көп болуп атат. Ошондуктан бул вакцинацияны, бул прививканы, ковид илдетине каршы прививканы адамдар көбүрөөк алса, кийинки волнаны да биз сактап калат элек. Азыр октябрь айына биздин эпидемиологдор прогноз берип атат, октябрь айында уже 4-чү волна башталат деп. Ошон үчүн биз ага жеткирбей, бүт биздин жарандарды бир эле Ош шаарында эмес, Кыргыз Республикасында бүт дүйнө жүзүндө элдер вакцинациядан өтө катуу өтүп атат. Ошондуктан окуу жайлардын өкүлдөрү келиптир. Сиздер менен кошо ушул вопростор жөнүндө да биздин элибизге, жарандарга маалымат берип, кандай кырдаал болуп атат. Кандай азыр канча жаштан канча жашка чейин ошо вакцинациялоо болуп атат? Азыр өзү показания боюнча 18 жаштан жогорку адамдар алыш керек. Биздин Ош шаарынын населениясын алганда 119.600 адам эмдөөдөн өтсө болот. Бул багы противопоказаниясы жок 18 жаштан жогорку адамдар.
Сиздер бөлдүңүздөрбү? Мисалы мугалимдер, балким ошо бала бакчанын тарбиячысы, университет мугалимдери же мектептин мугалимдерин бөлдүңүздөрбү? Вакцинация өткөн боюнча бизде өзүбүздүн статистикабыз бар. Мисалы үчүн медициналык кызматкерлер канча адам өттү, медицина мекемелеринде иштеген, окуу жайларында иштегендер канча өттү, ГКНБ, СМБ, башка укук коргоо органдарында иштегендер канча өттү деп, ал боюнча өзүбүздүн да статистикабыз бар. Ал статистиканы биз күндө жаңылап турабыз. Ал статистика боюнча айтып кетсем, мисалы окуу жайларында иштеген кызматкерлер бүгүнкү күндө 5568 адам өткөн. Бул биринчи дозасын алгандар. Ал эми экинчи дозасын 4500 адам алган. Бул жакшы эле көрүнүш деп ойлойм. Эми Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын өкүлүнө берейин. Азыр эле Элнур айым айтып кетти, негизинен абал баары бир кооптуу деп. Сиздер кандай тартипте баштадыңыздар? Негизи мектептичи толук мындай шартты аткаруу менен баштадыңыздар? Канча мектеп бар, канча окуучу чыкты жалпы? Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2020-2021 жылы билим берүү тармагында дагы бул илдеттин таасири бир топ байкалды. Албетте биз биринчи, экинчи, үчүнчү чейректерди аралыктан билим алдык дагы. Үчүнчү чейректин акырында, анан төртүнчү чейректи кадимки салттуу режимде окуп алдык. Албетте бул илдеттин таасири менен биздин бардык билим берүү мекемелеринде ушул атайын ар бир мектептин кире беришине кабиналар орнотулду. Ар бир мектептин кире беришине атайын нөөмөтчү мугалимдерди орноттук. Андан сырткары ар бир класста дисковрик деп коебуз, алар орнотулду. Атайын дезинфекциялык каражаттар менен сөзсүз түрдө тазаланып турдук. Ошого карабастан дагы биздин бардык болгон мүмкүнчүлүгүбүздү билим берүү тармагына жумшап, окуучуларыбыздын билим сапатын төмөндөтпөөнүн түрдүү каражаттарын колдонуп, мугалимдерибиз аралыктан билим алсак дагы, мугалимдерибиз Zoom тиркемеси менен, Stream тиркемеси менен, WhatsApp тиркемелери менен биздин балдарыбызга билим берип, буйруса 2020-2021 окуу жылын ийгиликтүү аяктай алдык. Ал эми Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин 1404/1 буйругу жана Кыргыз Республикасынын президент министрлер кабинетинин атайын токтомунун негизинде быйылкы жылы 2021 жылдын 15 сентябрынан балдарыбыз, ата-энелерибиз, мугалимдерибиз өтө кубаныч менен 15 сентябрдан билим күнүн белгилеп алдык. 15 сентябрдан биздин окуучуларыбыз, бала бакчаларыбыз кадимкидей режимде, салттуу режимде окуу жараянын баштап алдык. Негизи көзөмөлү кандай болуп атат? Мисалы азыр ошол социалдык тармактарга чыгып атпайбы? Бир эле партада 4төн окуучу бар. Маселен бала бакчада мисалы 50 бала болсо 80 бала бар деп ашыкчасы менен болуп атпайбы? Ушул багытта кандай бир иштер жүрүп атабы? Ооба, бул багытта биз министрликтин алдында атайын автоматташтырылган маалымат системасы ишке кирген. Ал биринчи класстарды мектепке кабыл алуу электрондук система. Бала бакчаларда деле бул системанын негизинде биз ушул жалпы коомчулукка деле белгилүү, кээ бир класстарда айрыкча борбордук жерде, шаарыбыздын борборунда жайгашкан мектептерде окуучулардын саны аябай көп. Борбордо жайгашкан бала бакчаларда тарбиялануучулардын саны аябай көп. Бирок ошондой болсо дагы биздин билим берүү мекемелери учурда бардык санитардык, эпидемиялык кырдаалдын көзөмөлүнөн чыгып кетпей, дагы деле бардык талаптарды, болгон шарттарды камсыздап билим берүү жараянын жүргүзүп жатабыз. Балдардан ошол окуу учурунда маска тагуу талап кылынабы, кылынбайбы азыркы учурда? Албетте министрлик менен саламаттыкты сактоо министрлигинин ортосунда атайын келишим түзүлүп, мына ошол келишимдин негизинде быйылкы окуу жылында балдарга биз бет кап тагууну сунуштап гана айта алабыз. Сунуштап гана жатабыз, себеби эл көп топтолгон жерлерде, маршруткаларда, базарларда биздин балдарыбыздын, мугалимдерибиздин өмүр коопсуздугун эске алып, биз ошондой эл көп топтолгон жерлерде маска тагууну биз сунуштап атабыз. Ал эми мектепке биз милдеттүү түрдө бет кап тагып келүү деген бизде талап жок. Ошондой эле ата-энелерибиздин, мына окуучулардын бизге салт болуп калган атайын өзүнүн формасы дейбиз. Быйылкы окуу жылында мына эпид кырдаалды эске алып, ата-энелерибиздин, элибиздин жашоо турмушун эске алып, окуучулардан биз сөзсүз түрдө мектеп формасы менен келиш керек деген талапты биз кичине жеңилдеттик. Эгер ата-эненин мүмкүнчүлүгүнө жараша, бизде эч бир мугалим же эч бир мектеп директору, мектеп администрациясы балдардан күчтүү түрдө талап кылбайт. Рахмат. Азыр
жылдызайым сизге берейин. Ош мамлекеттик университети ушу Оштогу эң ири окуу жайлардын бири да, студенттер деле көп. Сиздер кандай баштадыңыздар? Негизи биз бул 2021-22 окуу жылына бул эмгек өргүүдө жүргөн мезгилден эле даярдыкты баштадык деп айта алам. Анткени ошол июль айынан баштап биздин жалпы профессордук окутуучулук курам COVID-19 илдетине каршы вакцинациядан өтүүнү башташкан этап менен. Андан кийин сентябрь айында министрлик өзүнүн жаңы окуу жылын кадимки режимде өткөрүүнүн алгоритмин бекитип берген. Ал алгоритмде эпидемиялык кандай талаптар коюлат жана алар кандай чараларды колдонуу керек экендигин көрсөткөн. Так эле ал жерде азыр кесиптешим белгилеп кеткендей маска кийип жүрүү сунушталган. Андан кийин бизде бардык окуу корпустарыбыздан ар бир кабатында зарылчылыкка жараша жанагы чыканак санитайзерлер коюлган. Ошол санитайзерлер ар дайым дезинфекциялоочу суюктук менен толтурулуп турат. Ошондой эле ажатканаларда дагы бул суюктук коюлган. Ар бир окуу корпусунун кире бериш жерине ошол алгоритмге ылайык кирүү фильтри орнотулган. Ар бир кирип аткан адам ошол кирүү фильтри аркылуу өтүп, дезинфекциялоочу каражат чачылып турат. Ошондой эле жаңы окуу жылында ошол 15-сентябрга карата биздин Ош мамлекеттик университетинин 2100дөн ашуун, башкача айтканда 72%дан жогору окутуучуларыбыз вакцина алышты. Бул деген эми баягы окуу процессин биздин окутуучулар толук кадимки режимде баштаса болот дегенге негиз. Андан кийин студенттерибиз келишти айылдан. Биз буга чейин эле 15-сентябрга чейин эле социалдык тармактардан, өзүбүздүн байланыштардан, почта аркылуу, WhatsApp тиркемелери аркылуу вакцинадан өтүү, ошол мындай бул илдетке пандемияны жеңүүнүн эң негизги жолу экендигин айтып, сунуштап, вакцина алууну ата-энелердин көзөмөлүндө турганда, үйдө турганда ошол жергиликтүү поликлиникалардан вакцинаны алууну сунуштап жатканбыз. Биздин айрым студенттерибиз бул окууга келгенде эле вакцина алып келгендери дагы белгилүү болду. Андан кийин жатаканада жашаган студенттерибизди дагы вакцинациядан толук өткөрүүнүн аракетинде болуп атабыз. Ошондой эле министрликтин берген баягы алгоритмине ылайык чет өлкөлүк студенттер дагы вакцинациядан өтүшү керек деген талап бар эле. Бул азырынча бизде октябрь айында алыскы чет өлкөлүк студенттерибиз келет. Аларга азыр биз маалымат берип атабыз, вакцинациядан өтүп, андан кийин сертификат алып, андан кийин келгиле деп. Ал эми өзбекстандык, ушул жерде жакын Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандык студенттерибиз кайтып келишти. Алар жанагы аларда дагы чек араны аттоодо ошол вакцинациялангандыгы жөнүндө сертификаттын негизинде өткөрүлөт деген талапка ылайык алар дагы вакцина алып андан кийин келишти. Эми негизги сиздерде ошончо студент болгондон кийин жоопкерчиликтер сиздерде да. Анан буга чейин ошол баягы өтө илдет курчуп турган маалда ошол жанагы место жетишпей, орындук жетишпей сиздердин жатаканаңыздарда эле стационар болгон учурлар болду да. Ал жерди ошол тазалап түзүү, мисалы ошол кайра жанагы илдет жукпаш үчүн кандай аракеттер көрүп, азыр студенттер ошол жерде жашап атат да. Биздин 2020-жылдын жана 20-март күнү эсимде, мен 20-март күнү биз түндү менен биздин жатаканаларды студенттерди кетирип, жатаканаларды биз стационар катары даярдап чыкканбыз. Анткени Москвадан бир нече жарандарыбыз кайткан, аларды изоляцияга алыш керек деген талап болгон. Ошондо бүтүндөй биздин 4-5 жатаканабызды имаратты толук 2-3 кабаттуу имараттар даярдаганбыз. Андан кийин бир нече жолу бул биринчи изолятор катары колдонулду биздин студенттик жатаканалар. Андан кийин кадимки стационардык жанагы оорукана катары колдонулду. Кийин кайрадан 2021-жылда могул эмеде кайрадан айрым бир жатаканабыз врачтар үчүн изоляция катары колдонулду. Бирок ар бир мындай колдонулгандан кийин шаардык санэпстанция деп коет го, ошолор барып ичи сыртын толук дезинфекциядан өткөрүп, жана жууп тазалап, даже короолорго чейин жанагы
өрт өчүргүч машиналар менен келип ошол менен дезинфекциялар кетип атты да. Андан кийин биз быйыл жайкы каникул мезгилинде жана стационарлардан бошогондон кийин абал турукташып, муктаждык жок болуп калгандан кийин Ош шаардык саламаттык сактоо башкармалыгы толугу менен да бошотуп чыккандан кийин биздин жатаканалар ремонттон өткөрүлдү. Ошол бүгүнкү күндө толук даяр деп ойлойм. Бирок ал жерде жанагы көрпө, төшөк, постель дегендер бул саламаттык сактоо башкармалыгы тарабынан алып келген. Ал жерде эч кандай студенттердин буюмдары, студенттер колдонула турган нерселер колдонулган эмес. Матрастар дагы баары ушул Ош шаардык саламаттык сактоо башкармалыгы тарабынан уюштурулган. Алар кайрадан бүтүндөй алып чыгып кеткен. Студенттердин ал жерде эч кандай матрастары жок болгон да, буюмдары. Болгону биз каналарды анан бош керебеттерди эметип бергенбиз колдонууга. Аларды бүт жуузуп тазалоодон өткөргөн. Негизи жалпылап маалымат ала баштадык. Азыркы учурда сиздер ушул мисалы мектептерди, бала бакча, окуу жайларды көзөмөлгө алып барып текшерип бир мындай карап атасыздарбы? Кандай тартипте жүрүп атат? Бул боюнча айтып кетсем, азыркы учурда эле эмес, ушул ковид илдети башталгандан баштап эле, Окуу жылы башталгандан тарта деп атам да. Мисалы үчүн окуу жылы башталган боюнча айтып кетсек, башталганга чейин эле, мисалы үчүн бала бакчалар булар эртерээк ачылган окуу жайларына караганда. Бала бакчалар ачылганда эле биздин ар бир билесиз да 12 филиал бар, үй бүлөлүк медицина дарыгерлер топтору бар 12. Ош шаарынын ар биринин өздөрүнүн участоктору бар. Ошо кайсы филиалга, кайсы участоктогу бала бакча, окуу жайы көзөмөлүндө болсо, ошол жерге барып, ошол окуу жайларда, бала бакчада иштеген кызматкерлерди, ошол жака барган балдарды, кээ бирки мектептер баягы экзамен тапшырганы, документтер тапшырганы барып атышкан, же болбосо плановый прививкаларын алганы барып аткан окуу жайлардан окуучулар, ошолорду да барып профосмотрдан өткөрүп даярдап атканбыз. Ал эми азыркы учурда мына 15 сентябрда окуу башталса, ага чейин ким өтпөй калса, ошолордун бардыгын окуу жайларда иштеген кызматкерлерди, педагогдорду бардыгын профосмотрдан текшерип, ким эмдөөдөн өттү, өтпөгөн болсо эмне себептен өтпөдү, эми кээ бирки адамдарда противопоказаниясы бар, аллергический реакциялар болот, же болбосо кош бойлуу аялдар болот. Ошол эсеп противопоказаниясы жок болсо, ошолордон эмдөөдөн өтүш керек. Эмне себептен алар эми окуучулар менен, көп адам менен контактта болот. Бири-бирине жугузуп ушул илдетти көбөйтө албайлы деп бүт текшерилген. Ошондой эле окуу жайлар ачылаардын алдында азыр айтып кеткендей эле бардыгын дистанциядагы кызматкерлер келип бүт дезинфекция кылып, анан кийин ачылган. Бирок азыр деле булардын баары көзөмөлдө турат. Анан буга чейин мисалы жанакы мектепте ушул эжекелерден дагы ошол жанакы эме болгон илдеттин кесепетинен каза болгондор болду да. Азыркы учурда ошондой шартка жеткирбеш үчүн кандай аракеттер көрүлүп атат? Мисалы вакцинация деп атабыз, кээ бири мүмкүнчүлүгү болот, болбой ден соолугуна байланыштуу болбой калышы мүмкүн ушул багытта. Албетте, бул коронавирус илдети биздин педагогдорубуздун дагы өмүрүн алган учурлар катталды. Буну биз эфирден пайдаланып, ошол биздин мугалимдердин үй бүлөсүнө, жакындарына көңүл айтып кетмекчимин. Албетте, бул оорунун айынан биздин педагогдорду жоготуу буюрса, мына азыркы биздин коомдо, биздин өлкөдө эпидкырдаал Кудайга шүгүр жакшырды, бир топ жакшырды десек болот. Ошого карабастан биз биротоло эле талаптарды алып салдык, болду, токтоттук дегенден түп тамыры менен алыспыз. Анткени азыр эжек айтып кеткендей, бардык мектептерде, айрыкча бала бакчаларыбызда өзүңүздөр билгендей, атайын бизде медайым штаты бар. Ал медайым эртең менен биздин балдарыбыз бала бакчага келгенде, аларды ошол кире бериштен эле алардын дене табын өлчөйт. Эгер 37-ден жогору дене табын көрсөтсө, биздин
медайым атайын ошол баланын ата энеси менен түз байланышка чыгып, кайра ошол баладан эгер илдеттин кээ бир белгилери байкалса, түз эле ата энеси менен байланыштырып үйүнө кайтарабыз. Анан балдардын баардыгы бири да калбастан баардыгын биз дене табын өлчөп, ал акыбалын карап туруп, ошо медайымдын көзөмөлү менен бала бакчага киргизебиз. Мектептерибизде дагы өзүңүздөр билгендей изолятор деп өзүнчө бизде кана бар. Ал жерде толук балдарыбыз үчүн, мугалимдерибиз үчүн медициналык каражаттар менен камсыздалган. Мектептерибиз дагы ар бир окуучуну, ар бир бала мугалимди атайын ошол дене табын өлчөп, ал акыбалын атайын журналга түшүрүп туруп, анан кийин мектептин ичине киргизебиз. Албетте эң негизги эле биздин коопсуздугубуз мектептин кире беришиндеги диск кабиналарын орнотушу. Биз мүмкүн болушунча сырттан келген окуучуларыбызды бир ирет ошо диск кабина менен тазалап туруп, анан киргизебиз. Мектептерде болсо ар бир баланын ал акыбалы түздөн түз ошо медайымдын көзөмөлүндө болот. Бул боюнча атайын журналдар, атайын нөөмөтчү мугалимдер кызмат кылып атат. Бул талаптар бизде такыр четтеп кеткен жок. Ошондой болсо да бизде эң негизгиси биздин балдарыбыздын өмүр коопсуздугу. Эгер биздин бир эле мугалимдин астында мисалы 30-35 окуучубуз бар. Мына ошол коопсуздугу сактоо максатында бүгүнкү күнгө карата Ош шаарында 3277 мугалим мектептерде билим берет. Ал эми бала бакчаларда 500 мугалим балдарыбызга таалим тарбия берип келет. Бул мугалимдердин буйруса бүгүнкү күнгө карата статистикада биринчи дозаны 75% мугалимдерибиз алып бүттү. Ал эми экинчи дозаны 72,8% алып бүттүк. Бул дагы биздин эң негизги максатыбыз балдарыбыздын өмүр, ден соолук коопсуздугу. Ошон үчүн быйылкы өкмөтүбүз, министрлер кабинети, мен ойлойм, ушул 15 сентябрга жалпы мисалы айрыкча ушул билим берүү мекемелеринде мугалимдерге дагы мүмкүнчүлүк түзүп берди. Ушул эмдөөдөн толук өтсө, демек биздин балдарыбыздын коопсуздугу, балдарыбыз үйүнө баргандан кийин үй бүлө, ата энелердин коопсуздугу бизде толук көзөмөлдө турат. Жана диск кабина деп атабыз, антисептик мисалы ошо каражаттарды ким берип атат сиздерге? Атайын биз ушул 2020-2021 окуу жылында көп акча каражатын биз эң негизги ушул тармакка бөлдүк. Бул албетте түздөн түз билим берүү жана илим министрлигинин көзөмөлүндө болду. Акча каражаттары дагы ушул башкармалыкка министрлик тарабынан, өкмөт тарабынан каржыланды. Анан кээ бир мектептерде диск кабиналарды орнотууда бизде түйшүктөр былтыркы жылында жаралды десек болот. Аны моюнга алышыбыз керек. Биз демөөрчүлөрдү издедик. Атайын бизден ушул диск кабиналарды орнотууга жардамчы, көмөкчү фонддорду издедик. Андан сырткары бизде өзүңүздөр билгендей камкорчулар кеңеш иштейт ар бир билим берүү мекемесинде, балдар бакчаларда, мектептерде. Мына ошол камкорчулардын кеңешинин жардамы менен, андан сырткары демөөрчүлөрдүн жардамы менен буйруса бардык мектептерибизде азыр диск кабиналар орнотулуп, алар өзүнүн функциясын аткарып атат. И бала бакчаларыбызда деле ошол диск кабиналар орнотулуп, дезинфекциялык каражаттар, бет кап ар бир класска, ар бир группаларга бала бакчаларда бүгүнкү күндө орнотулган. Негизи саламаттык сактоо тармагынан ушул өңдүү нерселерге бир жардам көрсөтүлөбү? Башка окуу жайлар же башка тармактарга дейсизби? Жок, мисалы билим берүү тармагына. Мисалы саламаттык сактоо министрлигине мисалы чет өлкөдөн балким жардамдар келип атканды угуп атабыз. Ошол жардамдар ушул келип, ошол мектептерге, балким бала бакчаларга, окуу жайларга бир мисалы эч болгондо бир антисептик, башка бир ушул өңдүү нерселерден жардам болуп атабы? Азыркы учурда бизде билесиз эми COVID-19 менен илдет менен ооруган ооруканалар да бар. Мурда дневной стационарлы бар эле, обсервациялар бар эле. Бирок алардын баары азыр жабылган. Бир эле оорукана бар, стационар. Бизге дагы ошо саламаттык сактоо министрлигинен жардам келет. Же болбосо спонсорский помощь деп өзүбүздүн жарандар деле там кислородный концентраторлорду, маскаларды алып келип беришет. Азыркы учурда биздин өзүбүз ошол нерселерге муктаж болгондуктан, мисалы үчүн, если ушул окуу жайы ожгу же болбосо башка бала бакчалар же мектептер бизде ушундай маскабыз жок, антисептигибиз жок, биз ушуга муктажбыз деп бизге кайрылса, бизде ошол нерселер запасы менен же болбосо ашыкча болсо, биз ага эч качан жардам берген мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жылдыз эже айтсаңыз, негизинен ушул азыр сиздерде кандай коргоо каражаттары кандай жетиштүү элеби? Университет өзү жанынан алып коюп атабы? Ар бир ушул окуу жайга, анткени сиздерде корпустарыңыздар көп да. 2020 жылы Ош мамлекеттик университети
алгачкылардан болуп ошо шаарга саламаттык сактоо мекемелерине жардамдарды бере башташкан. Биз жамаат өздөрү демилге көтөрүп, өз ыктыярлары менен акча чогултуп, эсимде биз 6 концентраторду жана 24 саат бою тынымсыз үзгүлтүксүз иштей турган концентраторлорду тапшырганбыз. Ошол эле учурда өтө көп маскалар берилген. Ошо биздин мугалимдердин ошо элге, коомчулукка жардамы болупчу. Ал эми Ош мамлекеттик университетинин өзүн ушул эпидемиялык талаптардын аткарылышына каражаттарды ички өзүбүздүн бюджеттин эсебинен жүргүзгөн. Мен ойлойм жетиштүү деп толук айта алам, анткени былтыркы жылы февраль айында окуу ачылганда өтө күчтүү талап коюлган да. Бул жерде абдан баягы министрлик, саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте билим берүү министрлиги, өкмөттүн президенттик аппарат биргеликте бир нече алгоритмдер, бир нече эпидемиялык талаптарды койгон да. Ошол талаптар өтө күчтүү болчу. Ошол талаптарды аткарабыз деп биз ар бир окуу корпусун камсыздап чыкканбыз. Кирүү фильтрлерин, жанагы санитайзерлерди. Бүгүнкү күндө баары бар, бирок биз азыр маскаларды ата энелердин эмесине койгонбуз. Ата энелер камсыздайт маскаларды, анан чөнтөк жана дезинфекциялоочу каражаттарды аларды дагы ата энелер өзү камсыздайт. Калганын толук университет өзү камсыздап берет. Маска деп калдыңыз да, сабак учурунда маска табууга мүмкүнбү же эркинби? Былтыркы окуу жылында май айына чейин биз катуу режим менен маска кийүү режимин кармаганбыз. Быйылкы жылда министрликтин берген көрсөтмөсүнө ылайык сунуштап жатабыз. Каалагандар, айрымдар жана эл көп чогулган жерде кийип атышат. Бирок биз баары бир ушул коопсуздукту камсыздоо максатында бүгүнкү күндө биз толук онлайн, офлайн форматта окуп аткан жокпуз. Бизде билесиздер бир нече тайпалар чогулуп, жанагы поточный лекциялар деп коет го. Ошондой лекцияларды бүгүнкү күндө дагы деле онлайн окутуп жатабыз да. Анан бир группа жалгыз окуй турган сабактарды 1-2 группа, 50 кишиден ашпаган, 40 киши болгон группаларды кадимки режимде окутуп жатабыз да. Ушуну белгилеп кетсем болот. Анан эми баары телегейибиз тегиз экен деп айтуу дагы кыйын. Мен ошо 1-2 көйгөйлөр жөнүндө айтып кетким келип атат, атайын эфирден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Мен бул жерде отурган саламаттык сактоо башкармалыгынан келген биздин Эмир айымга да кайрылгым келип атат да. Түшүндүрүү иштери негедир бир аз жетишсиз да. Бизде азыр интернетте, социалдык тармактарда вакцинанын пайда жактарына караганда фейк маалыматтар көбүрөөк болуп атат да, ал абдан көп таркалып атат. Ошондуктан мисалы биз жарандарды вакцинациядан өтүүгө сунуштап, үгүттөө иштеринде алар жана фейк маалыматтарга ишенип, мындай макул болбой баш тарткан учурлар көп эле болуп атат. Анан азыр эми бизге студенттерибизди дагы, бизде 18 жаштан жогору жаштагы студенттерибиз дагы өтө көп. Аларды дагы биз вакцинациядан өткөрүшүбүз керек. Ал үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Мисалы ата энелер менен дагы иштеп атабыз. Бирок ошол эле учурда массалык маалымат каражаттарынан адистер көбүрөөк мындай маалыматтарды бериш керек да. Бул пайда жактарын, вакцинациядан өтпөгөндө кандай кесепеттер болушу мүмкүн, анын кооптуу эмес кайрылууларды жасаш керек. Официалдуу жакында эле 2-3 күн болду биздин президентибиз жакшы кайрылуу жасады, аны биз бүт таркаттык ар бир студенттерге, группаларга. Ушул сыяктуу иштерди дагы колго алуу керек болуп атат да. Ушул боюнча токтоп кетсем. Ушул түшүндүрүү иштери боюнча токтолуп кетсем керек. Түшүндүрүү иштерин биз ошол COVID-19 илдети башталгандан баштап эле айтып кетип атабыз. Мисалы үчүн ушу сиздердин эле телеканалыңызда айтып кетсек, Ынтымак каналында 2020 жылы жума сайын эле келип ушу бизди көрүп жаткан жарандарга айтып кетип атканбыз. Мисалы ошо СМИ катары, социалдык тармактар катары айтып кетип атабыз.
Өзүңүздөр билесиздер, мына август айында эле Ош шаарынын мэриясы менен биргеликте биздин ушул Ош шаарыбыздын аянтында бүт медициналык мекемелерде иштеген кызматкерлер менен чогулуп, ошол жерде кичине концерт болуп, ырчылар да келип, ырдап, ушу эмдөөдөн өткүлө деп ар бир медициналык мекеме өздөрүнүн ушундай жакшынакай плакаттарын даярдап алып келип, халатчан баардыгыбыз чыкканбыз. Ошол жерде Мегаком компаниясы да бизге жардам берген. Кийин бүгүн ошо эмдөөдөн өтсө, ошого Мегаком компаниясынан белектеп, ошол жерде эле аянтта бизде прививочный пункт мобильный алып келгенбиз. Ким эмдөөдөн өтсө, ошолорго Мегаком компаниясы белек берип жаткан. Андан тышкары мына ар бир үй бүлөлүк дарыгерлердин топтору өздөрү күн сайын подворовый обход кылышат. Ар кимдин өзүнүн көзөмөлүндөгү участокуна барып, ошол жерде жашаган жарандарга үймө үй кыдырып, ким вакцинациядан өттү, өтпөдү, бүт ошолордун тизмесин карап, сиз өтүшүңүз керек деп түшүндүрүп, өтпөсөңүз кандай кесепеттер болот, бүт ошолорду айтып, бул нерсе күн сайын эле болуп атат. Мындайча айтканда, биздин ошол медициналык кызматкерлер өзүбүздүн башка дарылоо иштерибизди таштап коюп, азыр ушул вакцинация менен эле жүрүп калдык да. 12 филиалыбыз сааттан кечки көчөдө эле жүрөт, үйлөрдү кыдырып, вакцинациядан өткүлө, же болбосо азыр 43 прививочный пункт ачылса, ошол жерде эмдөөдөн өткүлө деп эмдөө жүргүзүп жатат. Биз колубуздан келишинче ашыкчасы менен вакцинация боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Бирок бул бир эле бизден медициналык кызматкерлерден зависит этпейт экен да. Бизге ушул СМИ да жардам берсе өтө жакшы. Ушул окуу жайлар азыр ачылып, окуу жайларда өздөрүнүн студенттерин, показаниясы бар балдарын бизге жөнөтүп өткөрүп атат. Анан бир эле ушул окуу жайлар эмес, башка мамлекеттик организациялар, мамлекеттик болбосо жеке менчик организацияларда өздөрү да ушундай кичине салымын кошуп жардам берсе, бул иш жакшы болот эле. Рахмат. Азыр урматтуу коноктор, биздин кабарчыларыбыз атайын сурам жолоо. Онлайн кээде интернеттен проблема болуп калат экен, же болбосо үй шартында жана үйдө иштер болуп окууга көңүл бура албай калат экен. Биз ал эми офлайн болсо университетке келип билим алганга көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот экен. Мен вакцина алдык. Офлайн окуган ыңгайлуураак. Себеби офлайн окуганда бизде эжеке менен жакын мамиледе болобуз дагы. Онлайн болсо биз чынын айтсам телефонду ачып карап коюп эле эчтемке жазбай окуу ар ким өзүнөн болду да. Милдеттүү түрдө вакцина алып атабыз эми. Коопсуздук жагында болот өзү Чаралар жакшы эле. Киргенде маска таккыла деп атчу эле, азыр андай жок. Бирок баягы антисептиктер чачып атат киргенде входдо. Ошол. Офлайн окуган жакшы. Бизде деген көбүнчө айылда деген интернет маселеси, техника маселеси бир аз кыйнады. Ал жагын каралып атат. Мисалы кире бериштен эле антисептиктердин баардыгын себеби бизге сөзсүз түрдө айтылат, эми көбүнчө кыргызчылык болуп калат экен. Офлайнда мына көрүп билип, неме кылабыз да, онлайнда кичине татаал болду. Кээ бир жерлерде интернет жок. Коопсуз чаралар көрүлүп атат. Азыр вакцинация айтырганбыз. Офлайн? Себеби сабакта баары бир отуруп окуган жакшы да. Мындай живой сабактарды окуп, талкуулап, коопсуздук чарасы эми болушунча сактап атабыз. Бирок онлайн караганда баары бир салттуу түрдө окуган жакшы да. Биз үчүн ыңгайлуу. Негизи студент өзүнөн зависит этет да. Анан бизге бирок мурда онлайн окуп көрбөгөнгө бир аз кыйын болду. Мына пандемия учурунда онлайн окуп, анан азыр негизи офлайн өтөр жок да. Эми бир аз неметип калды го, басындап калды го. Анан аралыкты сактап, жанагындай антисептик колдонуп атабыз өзүбүз. Бет капты көп тагынбай атабыз го. Кире беришинде дезинфекция кылып атат. Ар бир кирген адамды бандай дезинфекцияланган суу менен чачып ушинтип атат. Мен үчүн офлайн ыңгайлуу болду. Себеби дегенде онлайн окуганда ар кандай иштериң чыгып калат, же дагы бир техникалык себептерден же айылда окуганда интернет байланышы начар болуп калат. Ошол себептүүдөн онлайнда анча билим алуу бир аз кыйыныраак болот экен да. Коопсуздук чаралары азыр бир аз басаңдап калганга байланыштуу бет кап тагуу мындай шарттуу болбой калды анча эле. Анан мурда биринчи баягы күчөп аткан маалда
тагынып келип атканбыз. Анан ар ким өзү үчүн өзүнүн жеке гигиенасын сактап, ал жактан кирип аткан антисептик колдонуп, ошого окшогон немелерди аткарып атабыз. Эми бардыбыз бирден эле ооруп чыксак керек. Уже коркунучтуу эле жок да, тем более мен көп эле алышкан да уже вируска каршы вакцина алышкан. Оффлайн окуган ыңгайлуу эле. Себеби коммуникация өзүнүн группалаштарың менен бирге мындай командада катары жолугуп неме өсөсүң. Эми барып бул жака келип, көрүп окуган башкача. Онлайнда телефон артынан темалар кичине түшүнүксүзүрөөк, кыскараак. Бизге мына онлайн окуганда анча үйрөнө албайт экенсиң. Анан кийин беркиндей барып келип окуган, оффлайн окуган жакшы экен. Антисептиктер бар. Азыр ушу аралыкты сактап, ушу биз дагы аралык сактап, ушу дистанцияны сактап окуп атабыз. Азыркы учурда мисалы сиздердин араңыздардан ушул бир студент ушул илдетке калса же бир мугалим калса бир группадан кандай эмне болот, жабылабы, кандай болот? Бүгүнкү күнгө чейин андай учур Эми бул алдыда бар да эми мындай алдын ала чаралар. катталып кала турган болсо, бизде ошол группа изоляцияга алынат, башкалар менен аралашпай, анан менимче ПЦР тапшыртабыз. Анан баары жакшы болсо, жана изоляция алуу күнү мөөнөтү бүткөндөн кайрадан кадимки окуусун алышат. Ага чейин онлайн окууда окуп турушат. Ош шаардык билим берүү башкармалары азыркы учурда мисалы жанакы мугалимдерди мисалы сиздер ушул эле суроодо мугалимден бир ушул илдет чыгып калса кандай болот, анан ошол окуу жылды да ушул кандай болуп жылды, тартиби программасы кандай, кыскараак жооп бересиз? Ооба. Быйыл окуу жылыбыз 15 сентябрдан башталганына байланыштуу. Биз жылда мисалы 25 майда окууну токтотсок, быйылкы жылы 16 июнга барып биз окуу планыбыз толугу менен мектептерибиз жабылат дагы 9-11 бүтүрүүчү класстарыбыз гана мамлекеттик экзамендерди тапшырабыз. Эгер албетте биздин буйруса, биздин мугалимдерибиздин бардыгы 70%-дан ашыгы эмдөөдөн өттү. Биз ойлойбуз, бул эмдөөнүн жакшы жактары бизге натыйжа берет деп ойлойбуз. Албетте Кудай сактасын, мындай факт азыр кайталана элек. Эгер кайталанса, биз өзүңүздөр билгендей былтыркы окуу жылында эле 14 күндүк обсервацияга жиберебиз, 14 күндүк изоляцияга алабыз дагы. Андан кийин ошол жакын контактта болгон окуучуларды, ошо мугалим менен аларда сөзсүз кесиптешим айткандай атайын анализ жүргүзүп, ошол класстын бардыгын дезинфекциялык каражаттар менен каражаттап, коопсуздук чаралары толук каралат. Мисалы жана акыркы суроо болсун. Мисалы эжек айтып кетпедиби? Мисалы бала бакчаларда атайын жанакы дарыгерлер бар деп. А мектептерди сиздер көзөмөлгө алып атасыздарбы? Же кандай болуп бөлүп атасыздар? Бала бакчаларды көзөмөлдөгөндөй эле мектептерди да жана жогорку окуу жайларды да баарын көзөмөлдөйбүз. Айттым го, 12 филиалыбыз бар. Ошо кайсы участогунда, кайсы окуу жай ошонун көзөмөлүндө болсо, ошол жерде өзүнүн атайын медсестрасы, медайымы жана дарыгери бар. Алар күн сайын барып текшерип турат. Ал эми бирөө ооруп калган болсо, ал сөзсүз түрдө извещение берет ССК, анан ошол жердеги дарыгер барып текшерип, дальше уже домашний карантинге алынат, керектүү анализдер алынып, көзөмөлгө алынып дарыланат. Урматтуу коноктор, убакыт учкан куштайт, биздин убактыбыз да бүтүп калды. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Ылайым эле ошол дайым эле ошо мектебиңиздер ачылып, окуу жайлар ачылып иштей берсин, тынччылык болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, мына биздин программабыз соңуна чыкты. Кийинки программада көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.